Саламатсызбы? Дүйнө жана чөлкөмдөгү урунттуу жаңылыктар менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Айданбек Акматуулу. Ирак күчтөрү Мосулга чыгыш тараптан кире баштады. Шаар чыгышында айыгышкан кагылышуу 1 ноябрда эртте менен башталды. Bir күн мурун Ирак өкмөттүк күчтөрү оор артиллерия танктардан Мосулдун чыгышын аткылаган болчу. Жоочулар өз кезегинде танкыга каршы ракеталар жана ок атуулар менен жооп берип, өкмөттүк күчтөрдүн чабуулун токтотууга аракеттенүүдө. АКШ баштаган коалициянын абадан соккулары Ирак армиясына асмандан колдоо көрсөтүүдө. Аба соккуларына тоскоолдук кылыш үчүн жоочулар дөңгөлөктөрдү күйгүзүп, асманды кара түтүн чулгады. Мосулдун чыгышындагы Кокжели кичи районуна Ирак өкмөттүк күчтөрү 2014-жылдан бери биринчи жолу киришти. Ирак АКШ баштаган коалициянын колдоосу менен Мосул шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу операциясын 17 октябрда баштаган. АКШда демократтар Федералдык иликтөө бюросунун башчысы Джеймс Комми хаккердик чабуул боюнча Орусияны атабады деп сындашты. АКШ Демократиялык партиясынын өкүлдөрү партиянын электрондук почтасына жасалган кибер чабуул боюнча Орусияны айыптаган АКШнын башка жетекчилерине ФБРдин башчысы кошулган жок деп, аны ашынган кош стандарттуулук деп аташты. Федералдык иликтөө бюросунун башчысы Джеймс Комми Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу иликтөөнү кайра жандантуу менен республикачылар менен демократтардын саясий күрөшүнүн ортосунда калды. Хиллари айым жаңыдан табылды деген электрондук каттарда маанилүү мазмун жок деп билдирди. Ал эми июнь айында Федералдык иликтөө бюросу Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу ишти жапкан кезде Джеймс Комини кескин сындаган Дональд Трамп эми иштин кайрадан ачылышы ага ишеним жаратат деди. Мен Федералдык иликтөө бюросуна ишеним берем. Башында абдан жаман болгон элем. Эми директор Коми чыйралып, азыркы жасаган ишин жасады. Демократтар ошондой эле Дональд Трамптын Орусия менен бардык байланышын ачыкка чыгарууну талап кылса, Трамп андай байланыштар бардыгын четке кагууда. Ливанда христиан саясатчы президенттик шайлоодо жеңишке жетишти. 31 октябрда Ливан парламентинде болгон шайлоодо 81 жаштагы Мишель Аун көпчүлүк добуш алды. Ал Ливандын эркин патриоттор кыймылын жетектейт. Жергиликтүү журналдын саясий бөлүмүнүн башчысы Али Аль-Амин Мишель Аундун шайланышы Ливандагы саясий күчтөрдүн мунасага жетишүүсүнө байланыштуу болду дейт. Менин оюмча эки тарап компромисске келгенден кийин макулдашууга жетишти. Аундун талапкерлигин Кезболла сунуштап, ал президенттикке шайланды. Эми башка тарап Саад Харирини өкмөт башчы катары кабыл алып, анын өкмөт куроосунда компромисске барыш керек. Ливанда президенттик кызмат 2 жылдан ашык мезгилден бери бош турган. 2014-жылы 25 майда Мишель Сулайман президенттик кызматтан кеткенден кийин эч ким шайланган эмес. Ливан парламенти мусулман жана христиандарды бирдей канааттандырган талапкерди таба албай келген. Тажикстанда 1 ноябрдан тарта электр энергиясы чектелип бериле баштады. Бул тууралуу Тажикстандын Барки Точик Энерго холдинги кабарлады. Энерго холдингдин маалымат катчысы Нозиржан Эдгоринин айтымында электр энергиясын берүүдөгү чектөөлөр Душанбе шаарын, облус борборлорун жана ири өнөр жай шаарларын камтыбайт. Чектөөлөр Тажикстандын энергосистемасынын өзгөчөлүгүнө, Нурек ГЭСинин суу сактагычында суунун азайышына байланыштуу кабыл алынды. Барки Тачиктин маалыматында электр энергиясы кайсы маалда берилери айтылган эмес. Азаттыктын тажик кызматынын маалыматы боюнча чектөөлөргө ылайык электр энергиясы күндүз саат 10дон кечки 5ке чейин, түнү саат 10дон таңкы 5ке чейин берилбейт. Өзбекстанда белгилүү кино актер Мунапыс астында бошотулду. Театр жана кино актörү Якуб Матчонов 31 октябрда сот залында Мунапыс боюнча бошотулду. Белгилүү актörгө Мунапыс колдонууну Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев демилгелеген. Якуб Матчонов быйыл 4-жылда Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кармалган. Ага соода жүргүзүү жана кызмат көрсөтүү эрежесин бузуу, салык төлөөдөн качуу, кылмыштуу жол менен табылган кирешени легалдаштыруу боюнча айып коюлган. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, актер Матчонов жана ал түзгөн Марс фирмасы мамлекетке 180 миллион сум төлөө берди. Бул мамлекеттик курс боюнча $30 000 түзөт.
Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги azattik.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebooktан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.